Урматтуу айымдар, анан Кыргызстанда дагы чоң көйгөй айымдардын арасында гормоналдык мазь сүйкөйм деп. Мазь менен дагы терим бузулуп атат, мазь жок дагы терим вообще ужас болуп атат, шишит, кызарат. Анан айылы жок мазь сүйкөйм, бирок мазь менен деле терим кургап, жукарып жаман болуп атат деп. Ал тууралуу мен өзүнчө видео тарткам, көрүп коюңуздар, бирок биздин косметика силерге кантип жардам берет? Биринчи ирет силерге консультант менен байланыш өтө маанилүү. Биздин консультанттардын баары үйрөтүлгөн, ошо гормоналдык стероидный дерматит деп коет, ошодон кантип силерди алып чыгыш керек. Биринчиден ишеним болуш керек. Силерге консультация берип аткан адамга ишениш керек. Паника кылбагыла, сабырдуу болгула. Бир айдай кичине жабыркайсыңар. Ошого даяр болгула. Бетиңер шишит, кызарат, ачышат, бир аз чыдашыңар керек. Андан кийин полный түлөп бүтөт. Сыйрылат балким, кээде сыйрылат, кээде сыйрылбайт. Бирок ошол ситуациядан чыккандан кийин бетиңер жакшы болуп калат. Анан теринин үстүңкү катмарын калыбына келтириш керек. Кантип? Биздин назик крем менен. Биз биринчи биздин назик кремди сүйкөйсүңөр. Бул жерде актив азыраак, жана өттөп агрессивдүү активдер азыраак. Бул жерде көбүнчө нымдауштуруучу гиалурон кычкылы бар. Силердин териңер жабыркады да нымдуулук жок. Байкуш канча жыл синофлан менен же башка гормон менен жукарды аябай. Териде обменный процесстер, зат алмашуу процесстер өлдү, тери начарлады. Тери мындай дайыма искусственно поддержка менен жүрдү да, ошон үчүн теринин кайра өзү иштеп кеткидей кылышыңар керек. Назик крем. Курамында дагы церамиддер бар. Церамиддер теринин үстүңкү катмарын калыбына келтирет. Буну 1-2 жума сүйкөйсүңөр. 1-2 жума сүйкөгөндөн кийин, андан кийин биздин гидрофилдик май, жуунуучу каражат, тоникти алып акырында сүйкөп көрөсүңөр. Бир аздан сүйкөп көрөсүңөр. Биринчи буну менен жууп көрөсүңөр, андан кийин гель умывание менен жууп көрөсүңөр, андан тоник менен жууп көрөсүңөр. Бирөөсүнө реакция берсе, үчөөнү тең муздаткычка салып коесуңар дагы, бирөөнү алып 2 жума колдоносуңар. Жакшыбы? Анан экинчисин аласыңар. Анан үчүнчүсүн аласыңар. Эмне үчүн ушундай кылыш керек? Анткени тери көнүш керек. Тери ненормально жашап көнүп калган наркоман. Наркотик жок, сайын албай кое албайт. Анан эптеп биз ломкасынан чыгарып, наркотиктен чыгардык, эми нормальный жашоого үйрөтүшүбүз керек да. Кайра функциясын калыбына келтиришибиз керек. Андан кийин нежный сүрткөндөн кийин анан акырын SPF-ке көндүрөсүңөр. Көздүн тегерегине арналган кремге көндүрөсүңөр, анан эң акыркы маскага көндүрөсүңөр. Гель пилингди силерге сүртүү болбойт. Демек, акырын толук кам көрүүгө көндүрүш үчүн жарым жылдай убакыт керек. Ошол убакытты силер өзүңөрдүн консультантыңар менен өткөрөсүңөр, дайыма консультация кыласыңар, ишенесиңер, таянасыңар, любой вопрос менен кайрыласыңар жана ушул калыптан чыгып кетесиңер. Эгерде терим жакшы болуп калды, болду деп эчтеке сүйкөбөй койсоңор, силердин мындай аябай ооруп, анан бир аз айыгып келаткан адамдай болот да теричи. Оорудан кийин кайра реабилитация кылыш керек. Реабилитация кылбаса, ал адамдын иммунитети начар. Ал эртең эле кайра ошол ооруга чалдыгып калышы мүмкүн. Ошон үчүн реабилитацияны жакшы консультант менен кылышыңар керек. Сөзсүз түрдө теринин иммунитетин көтөрүшүңөр керек. Теридеги зат алмашуу процесстерин нормага келтиришиңер керек. Сөзсүз түрдө кайра толук кам көрүүгө үйрөтүшүңөр керек.